Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Казакстанда өткөн математика, физика жана информатика мугалимдери арасында 7-чи эл аралык сынакта кыргызстандык мугалимдер командасы 1-чи орунду багындырышты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Конкурска Кыргызстандын атынан Бишкек шаарында Келечек, МИД жана номер 27-чи мектептин мугалимдери Махамматхан Ишматова менен Юлия Кастырева катышты. Кыргызстан командасы 103 катышуучунун ичинен 69 упай чогултуп 1-чи орунга ээ болушту. Эл аралык чыгармачылык сынагы Казакстандын математика мугалимдеринин ассоциациясы тарабынан 2012 жылдан бери уюштурулуп келет. Максаты кадрларды даярдоо, мугалимдердин чыгармачылык жана кесиптик жөндөмдөрүн өнүктүрүү. Ат башы районунда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган адамдардын саны 24кө жеткен. Бул тууралуу Ат башы районунун акиминин орун басары Ажар Душиналиева маалымдап чыкты. 24 адам ВИЧ инфекциясы менен ооруйт. Анын ичинен 14 адам Бишкек шаарында дарыланып жатат. Бирок бизде каттоодо турат. Эгерде муктаж болсо, айыл өкмөт тарабынан жардамдар көрсөтүлөт. Биздин райондо 10 күндүк жарыяланып, ооругандарга айыл өкмөттөр тарабынан акчалай жардам көрсөтүлмөй болду. Мындан тышкары, илдеттин алдын алуу боюнча ар кандай иш-чаралар жүрүп жатат, деди Ажар Душиналиева. Булак Азия News. Депутат Курманкул Зулушев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевден музейдеги кыздардын жылаңачтанган көргөзмөсү боюнча маалымат сурады. Бул тууралуу ал бүгүн 5-декабрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Кашкар Жунушалиевдин айтымында музейде болгон иштер жана музейдин директорунун арызынын негизинде коркунуч туудурулган деген маселе боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Социалдык тармактарга Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өткөн көргөзмөдө кыздар жылаңачтанып жүргөнүн чагылдырган видео тарап, ал айрым жарандардын катуу нааразычылыгын жараткан. Мындан улам жарандык активисттер нааразылык акциясына чыгышкан. Музейдин жетекчиси Мира Жаңгырачева 2-декабрда жумуштан кетүү тууралуу арыз жазып, кызматынан бошотулган. Бишкекте эмне көп, тойканалар менен соода борборлору, кожоюндары эл көп каттаган жерлерге заңгыраган имарат курат да ичиндеги орундарды ишкерлерге ижарага берүү менен акча табат. Өткөн аптанын аягында арзан жума өтүп, чоң-чоң соода борборлору жайгашкан көчөлөрдө унаа, кыймылы кан бугандай эле токтоп турду. Дүкөн канча көп болсо, дал ошончо кардар чыга берет экен. Мынчалык күнү тууган бизнеске кимдер ээлик кылаарына кызыгып көрдүк. Бишкектеги мен деген соода борборлору көбүн эсе жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары, алардын уул кыздары, бир туугандар жана чет элдик жарандарга таандык. Мисалы, Азия Молл экс-өкмөт башы Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө тиешелүү экенин көпчүлүк билет. Бешсари сити болсо депутат Камчыбек Жолдошбаевдики. Муну өзү декларациясында көрсөткөн. Ошондой эле ири дүкөндөргө ээлик кылгандардын арасында мурда депутат Аскар Салымбеков жана анын туугандары бар. Баса шаардын чок ортосундагы Чынар дүкөнү экс-депутат Нариман Түлеевдин жакындарына таандык. Буга чейин бир нече ирет өрт чулгаган Гоин дүкөнүндө мурда экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиевге таандык Курманбек Жичкасы кожоюн болчу. Азыр юстиция министрлигинде негиздөөчү катары башка адамдар көрсөтүлгөн. Директору Жумалиева Гүлнур Кубанычбековна. Маалыматтар юстиция министрлигинин электрондук базасынан алынды. Кожоюн жана жетекчилер тууралуу маалымат алуу үчүн соода борбордун аталышын басыңыз. Айчүрөк Дүрдүйнө дүкөнү жетекчиси Михин Михаил Иванович акцияларына 680 киши ээлик кылат. Мамлекетке тиешелүү бул дүкөндү 1990-жылдардын башында эмгек жааматы менчиктештирип акционердик коомго айландырышкан. Азия Молл соода борбору Алор Строй Сервис ЖАКСына таандык. Жетекчиси Байетов Аят Батуркулович, негиздөөчүсү Бирбаева Рита Аблайхановна. Маалымат үчүн айта кетсек, буга чейин аны азыркы жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жетектеп келген. Бешсари сити соода борбору жетекчиси Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна, негиздөөчүсү Камчыбек Жолдошбаев, Бетасторе соода борбору жетекчиси Эрдогду Салих, негиздөөчүсү Юсуф Уур. Бишкекте 2 филиалы бар. Бишкек парк соода борбору жетекчиси Йылмаз Хусаметдин. Негиздөөчүлөрдүн катарында бир жеке тарап жана бир ишкана бар. Алар Айдын Мыстажоолу жана Мыстажоолу электроник итхалат ижарат санаевет ижарат жичкасы. Вефа центр соода борборуна Аруу Жылдыз ишканасы ээлик кылат. Анын негиздөөчүлөрү Назарбекова Умсун Умравна жана Оздоган Хасан. Башкы директорлук кызматын дагы Умсун Назарбаева аркалайт. Гоин соода борбору жетекчиси Жумалиева Гүлнур Кубанычбековна, негиздөөчүсү Мырзабеков Султан Медетбекович. Мунире Хенченюй Детский мир соода борбору. Детский мир соода борбору жетекчиси Абдыгулов Максат Сулайманбекович, негиздөөчүлөрү Мака Групп
ЖЧКсы, Осмон ЖЧКсы, Дордой Плаза соода борбору жетекчиси Салымбеков Улукбек Аскарович, негиздөөчүлөрү Салымбеков Кубат Аскарович, Салымбеков Аскар Маткабылович, Салымбеков Улукбек Аскарович. Мурда бир эле имараттан турган дүкөнгө былтыр кошумча дагы бир имарат курулуп ачылышы болгон. DK соода борбору Делем Плюс ЖЧКсына таандык. Жетекчиси Жунушев Мирлан Болотович, негиздөөчүлөрү Умаров Бауржан Георгиевич, Эгембердиев Азамат Жумабаевич, Насакеева Алина Талайбековна. Космопарк соода борбору жетекчиси Кайыпов Алмаз Малдыбаевич, негиздөөчүлөрү Салымбеков Улукбек Аскарович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович. Таатан соода борбору жетекчиси Хуангуан, негиздөөчүлөрү Султанов Муратбек Жармаматович, Хуан Сянхун. Ташрабат соода борбору жетекчиси Шадбаева Бакыт Гульмаматовна, негиздөөчүлөрү Мамазаиров Бозулан Эркинович, NBA Групп ЖЧКсы. Чынар соода борбору ГУМ, жетекчиси Түлеев Нарынбек Ташполотович, негиздөөчүсү Нурмамбетова Чынар. Садыр Жапаровдун тарапташтары парламенттин экс депутатын колдоо үчүн тынчтык акциясына чыгуу ниетин билдиришти. Бул тууралуу алар 24 KG агенттигинде болгон жыйында айтышты. Тараптар ЖМК менен президенти мунапыс тууралуу маселени созуктурбоого чакырышты. Мурунку депутат Каныбек Осмоналиевдин айтымында Садыр Жапаров дайыма кумтөр маселесин көтөрүп келген. Мурунку бийлик андан коркуп 11,5 жылга эркинен ажыратышкан. Президентке суроо: Садыр Жапаровдун өлкө тагдырына кайгырып жатканын билип туруп, эмнеге мунапыс тууралуу маселеси узакка созулууда? Ошол эле убакта мунапыс боюнча кандай адамдар эркиндикке чыгып жатканын көрүп жатабыз, бирок мекенчил инсанды чыгарбай жатышат, деди ал. Буга чейин Садыр Жапаров президентке ырайым сурап кайрылган, бирок ырайым кылуу боюнча комиссия анын кайрылуусун ЖМК кээ бир документтердин жетишсиздигинен улам кайра жолдошкон. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова Гапар Айтиев аттындагы көркөм сүрөт өнөр музейиндеги жылаңач аялдардын көргөзмөсүнүн уюштурулушунда бир гана музейдин директору эмес, Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангуловдун да жоопкерчилигин кароо керектигин айтты. Белгилей кетсек, бир жума мурда аталган музейде Феминале деп аталган көргөзмө болуп, андагы жылаңачтанган кыздардын жоругу коомчулукта катуу сынга алынган. Анын айынан музейдин директору Мира Жангарачева кызматтан кеткен. Жалпы эле Орто Азия эли үчүн ыплас, айбирсиздик деп эсептелген жылаңач аялдардын көргөзмөсү Маданият туу чокусу болгон музейде уюштурулду. Анда бир гана музей директорунун эмес, Маданият министринин да күнөөсү бар. Өкмөт анын да жоопкерчилигин карасын, деди ал. Депутат өз сөзүндө айрым депутаттарга кайрылып, батыш, чыгыш жана башка элдердин маданиятын таңуулаштын кереги жок экенин, аны токтотуу зарылдыгын белгиледи. Депутат Акылбек Жапаров парламентаризм сабактары программасында Атамбаев кантип байыганына кенен токтолду. Анын айтымында Атамбаев бардык негизги кызматтарга өз кишилерин койгон. Алар аркылуу өз чөнтөгүнө бюджет акчаларын бурдурган. Кирешесинин негизги булагын чет жактан келген кредиттер менен гранттардан үлүш алып турган. Атамбаев Кыргызстандын жеке кызыкчылыгы үчүн тышкы карыздын сазына матыр болуп турган. Бир шопуру бардык күч түзүмдөрүн көзөмөлдөдү. Экинчиси бажы системасын колуна алды. Бир күндө прокуратурада иштебеген кыз башкы прокурор болду. Ал мурда болгон Атамбаевдин аппараттын бөлүмүн жетектеген, деди Жапаров. Бүтүндөй сот системасы менен укук коргоо органдарын Атамбаев өзү телефон аркылуу башкарган. Бир жан сакчысы салык инспекциясын жетектеди, экинчи жан сакчысы ИИМди башкарды, үчүнчүсү УКМКда төрага орун басар болду. Анан бардыгына Атамбаев келгиле, мамлекеттик казынанын эсебинен байып алалы, мен гана мультимиллионер болбой, силер да болгула деп ачык эле айтчу экен. Кыскасы, мам казынаны миллиарддап тоногон толук бир система түзүлгөн. Депутат өз сөзүн графика менен бекемдеп, Кыргызстандын Кытайдын алдында кантип тышкы карызы өскөнүн көрсөтүп берди. 2010-жылга чейин 3 президент кошулуп туруп Кытайдан 46 миллион доллар карыз алса, 2010-жылдан кийин Атамбаев Кытайдан 2 миллиард доллар кредит алып жиберген. Болгондо да кыска мөөнөткө чоң пайыздар менен. Анын ири бөлүгүн жакындары менен бөлүшүп алган, деп Жапаров сөзүн аяктады. Бишкектеги Гапар Айтиев аттындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан Феминаледен айрым экспонаттар ызы-чуудан кийин алып салынды. Ал тургай Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов сүрөт музейинде журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, өң алеттен кетти. Мындай улуттук талкуудан кийин кимдин ким экенин билип, социалдык тармактар ызы-чууга түштү. Талкуулардын бири саясатчы Эмилбек Каптагаевдин пикирин окурмандарга сунуштайбыз. Топуракты кош колдоп ууштап асманга сапырып, жакшы эле чаңдатты окшойт. Эми эсти жыйып, демди басып болгон окуянын чоо жайына баа берсек болобу дейм. Биринчиден
Экинчиден чуулганды көргөзмөгө уруксат берип, аны уюштурууда Маданият министрлиги да, музей жетекчилиги да кош көңүл мамиле кылышкан. Сырткы аял затынын укуктары деген ураанга алданып, ички мазмунуна көңүл бурушкан эмес. Бул анык маселе болбосо, улуттук нарыкка туура келбеген, биздин учурдагы абалыбызга тиешеси жок коомдо натура кабыл алынуучу нерселерди алдын ала эле четке кагып, тууралап түздөп коюуга болот эле. Андан көргөзмөнүн мазмуну кем калбайт болчу. Тетирисинче негизги максатка доо кетпейт эле. Экинчиден чуу чыгаруунун башкы фактору болуп, экс-президент Роза Отунбаеванын ошол жерде болгону, ошондон пайдаланып уюштурууну демилгечилеринин биринин сүрөткө түшө калып, Фейсбукка мактаныч катары жарыя алып жибергени болду. Бул жагдайды болсо ар кандай себептер менен таарыныч, ичкүйдүүлүк, көрө албастык, саясий кучунаштык сыяктуу Роза Исаковнага тишин кайрап жүргөндөр жакшы пайдаланып кетишти. Болгон окуянын дагы айтылган сөздөрдү дагы бурмалап, фейк аккаунттарды колдонуу менен мекенчилдик жана жеке инсандык сезимдерди козутуп, шыкактап, мен жогоруда жазгандай гүл топуракты асманга чачып будуңчаң кылуунун аракетин кылышты. Бирок аша чаап кетишти. Роза Исаковнаны жаманатты кылабыз деп жатып, өздөрүнүн жүзүн ачып, бир сыйра гүлгө оонап да алышты бозала болуп. Ошону менен эгерде Отунбаева ал көргөзмөгө барбаганда бул иш чарага эч кандай деле көңүл бурулбай, бейөкмөт уюмдардын көп ишинин бир катары өтүп кете бермеги да анык болуп калды. Ал эми Роза Исаковнанын беделин мындай жеңил-желпи жала, ообу жок каралоо, чектен чыккан мазактоо менен түшүрүп салуу мүмкүн эмес экенин баарыбыз эле түшүнүп билип турабыз го дейм. Эскерисинче, буга чейин сыпаакерчиликтен улам кеңири жарыя болбой келген иштери ачыкка чыгып, өзүнүн фондусу аркылуу эл аралык уюмдарга мүчө болгону, ал жакта жеке аброю аркылуу өлкөбүздө турмушка ашырылып жаткан, элибиздин келечегин аныктай турган долбоорлорду кеңири жарыя болуп, коомчулуктун көңүлүн бурулуп калды. Бул албетте Роза Исаковнанын аброюн мурдагыдан да жогору көтөрөт. Үчүнчүдөн, бул чуунун чыкканынын да жакшы жагы болду. Коомдо улуттук нарк, улуттук дөөлөттөр, улуттук ар намыс деген түшүнүктөрдүн кур эле сөз эмес экендиги, өлкөдө бул ыйыктарга туура келбей турган нерселерге жол берүү натура иш экендиги бийлик түзүмдөрү үчүн дагы, карапайым калк үчүн дагы ачык болду. Бул жагдайга маани бербей коюуга мүмкүн эмес экендигин түшүндүк. Эң башкысы бул окуядан туура жыйынтык чыгаруу, сабак алуу го дейм, деп жазган Эмилбек Каптагаев, Булак Назар Ньюс KG. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон экс-депутат Садыр Жапаровдун президенттен ырайым суроо өтүнүчү карала элек. Буга байланыштуу анын тарапкерлери 5 декабрда коомчулукка басма сөз жыйыны аркылуу кайрылганын жатышат. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия Жапаровдун ырайым сураган арызы боюнча тийиштүү документтер толук берилбегенин айтууда. Айрым эксперттер саясатчынын камакта калышынын төркүнүн Кумтөр алтын кениндеги мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарганы менен байланыштырып жатышат. Номер 1-түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Садыр Жапаров октябрь айында президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурап кайрылган. Анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов тиешелүү документтер президенттик аппаратка жеткирилгенин билдирген. Бирок ал өтүнүч Аламүдүн райондук администрациясы менен Каракол шаардык мэриясынын футболдук тобуна айланып жатат, деди Токтосунов. Аламүдүн райондук администрациясында ырайым берүү боюнча кеңеш бар экен. Алар карап чыгып макулдук бериш керек. Президенттик аппарат ушул кеңешке жөнөтүшсө, алар Садыр Жапаровдун каттоосу Каракол шаарында экен деп ошол жака жөнөтүшкөн. Ал эми Каракол шаардык мэриясы болсо Садыр Жапаров кайсы райондун аймагындагы абакта болсо ошолор карашы керек деп кайра Аламүдүн районуна жиберген. Мына ушинтип бири-бирине түртүп жатышат. Президенттик аппараттын ырайым кылуу маселелерин кароо комиссиясынын жоопту катчысы Кыркелди Кыдырбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул ишке байланыштуу кандайдыр бир чечим кабыл алына элек. Азырынча жаңы жагдайлар жок, ошол боюнча эле турат. Буга чейин Кыркелди Кыдырбаев Жапаровдун өтүнүчүн кароого документтер толук эместигин билдирген. Адвокат Шарабидин Токтосунов комиссия талап кылган тиешелүү документтердин баары жиберилгенин белгиледи. Ошондуктан андай ишти кароону кечеңдетүүгө негиз болгон саясий себептер дагы болушу мүмкүн деген жоромолун айтты.